Кийинки сөз Эрлан Калчырович сизге берилет. Саламатсыздарбы? Негизи 109-беренен аталышы кандай? Необоснованный отказ в приеме детей в организации дошкольного и школьного образования. Шуну айтып атасыздар, Жок, 109-беренен эмес кандай, аталышы кандай? 15 главаны айтып атасыз, Жок, 109-беренен айтып атам. Юристиңер барбы жаныңызда? Мына юристим отурат жанында, айтып койсоң берененин аталышын. Мындай юрист катары. Как называется 109-я статья? 109-я статья. Даярданып келдиңер беле? Надира Сынташевна. То материалыңар жок экен. Эмне болсо таппай атасыңар? Билим алуучунун билим алуу укугун жана Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамдарында каралган укуктарын жана эркинчиликтерин бузуу же мыйзамсыз чектөө. Ушинтип аталат. 109-беренеги. Толугунан негизи 109-беренен аталышын сурап атам мен силерден. Надира Сынташевна, биз эми сөз сүйлөгөндө, сөз түрдө силер четко жооп беришиңер керек да, суроо берип атканда. Силер болсо 2 сааттан бери же материалыңар жок, издеп отурасыңар. Бул кандай бул даярдык? Силердин мыйзамыңарбы же кимдин мыйзамдары? Материалдарыбыз бар, Венера Калбековна. Эмне үчүн анда суроо берип атат депутат? Силер жооп берип атасыңар. Дагы бир жолу сурооңузду кайталап коесузбу? 109-берененин аталышы. Башка сурооңуздарга жооп бере берейинби? Юристтер тактап атат азырынча. Жок, сиз ушу 109-берене менен келдиңер. Өзүңөрчү жаган кайсы суроого жооп берген атасыңар? 109.3 беренеге жанагы билим берүү уюмундагы ата-энелер билим алууга бөгөт койгон боюнча эмнени түшүндүрөт? Ошону айтсаңар. Эмне жөнүндө берене өзү? Шашпагыла, неме силер менен неме бүтөт экен баары. Биз шашпай эле, силер да шашпай койгула. 1,5 саат убакыт берсек, табасыңар болуш керек буюрса. Жооп бересиздерби, Надира Сынташевна? Биздин юристтерибиз издеп атат азыр ошол кодекстен. Эми уятта, Надира Сынташевна, өзүңөр ушул мыйзам менен келдиңер. Бул мыйзамды от үйдө силер билишиңер керек. Силер ошо 109-га толуктоо киргизип атасыңар да, мындайча айткандачы. 109 өз эмне экенин билбей атасыңар. Макул, анда кайра даярданып келели, юристтерибиз даяр эмес. Жок, кайра даярданып келбейсиңер. Ушул жерден жооп бергиле. Юрист отурасыңар, замминистр отурасыңар, уятмы? Жооп бергиле. Негизи ушу качып кутулуп биздин мындай немеге карап мындай көрүндүңөр да. Силер кандай окубай келесиңер келе атпайбы? Неме Бекжан юристиңердин аты Төрөбаевич. Немеге кирсеңиз, интернетке кирсеңиз, интернетте деле бар. Малик аты, юристибиздин аты. Ушулбу? Ну, айтычы. Распространение предметов порнографических характера.
Баракелде, азаматсыңар. Анан эмне башка бирине табылган жокпу силер азыр толуктоо киргизгенге? Эмнеге порнографияга алып барып аны кошуп атасыңар? Кичинекей балдар жөнүндө немени мыйзамды эмнеге ага алып барып туруп, ошол именно порнографияга алып барып туруп кошуп атасыңар? Надира Сынташевна, өзүңүз деле жооп бериңизчи, сиздин деле жумушуңуз да булчу. Жок, эми муну Юристиңерди көрдүк эми өзүңүз жооп бериңиз. бизден укукчулар ушул беренеге сунуштады. Эмнеге? Эми мыйзамчылар, булар укукчулар айта албаса мен айта албайт экенмин аны эмне үчүн. Сиз замминистрсиз да, бул непосредственно сиздин жумушуңузда. Сиз ушуну бизге отчет берген келе атпайсызбы? Сиз айтпайсызбы? Кызыксыңар го силер. Сиз окуганда эмессиз, көрдүңүзбү? Жок, окуган, Минюстка баарына жөнөттүк. Эч бир госоргандан кандайдыр бир эме алган жокпуз. Азыркы маалында должностуңуз ким? Министрдин орун басарыбын, мектепке чейинки билим берүү уюмдары Бияка келатканда кайсы ой менен келдиңиз? Юристтер сизге жардам берет деппи, же кандай ой менен келдиңиз? Ооба, укукчуларыбыз мунун баарын иштеп чыгат. Мен болсо балдардын билим алуучуларын ошо бөгөт коюу боюнча гана. Эмнеге сиз жогорку кеңешке келдиңиз анда? Ушул мыйзам боюнча келдим. А сиз эмне мыйзам боюнча келе атасыз дагы биринин өзүнүн аталышын билбейсиз? Беренин аталышын Сиз даярданып келдиңизби же жөн эле келип олдуңузбу? даярданып келдим. Укукчу туура атап берсин деп атам. Туура эле жооп болсун деп атам болгону. Жок, кызыксыз го сиз. Мен бир жерге мындай сиздин жумушуңуз менен бараткан болсом, ойлоп, жогорку кеңешке келип атасыңар да силер, ами? Силер бир нерсени унутуп калдыңар. Могул жер биз отурган жогорку кеңеш. Отуруңуз, Надира. Бул берене балдарга. Ой, кечирим сурайм. Надира Сынташевна, Бул жер деген сүйлөп атканда унчукпай туруңуз. Бул жер деген жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш. Биз эл өкүлдөрүбүз биякта отургандарчы. Түшүнөсүңөрбү ошону? Түшүнбөй калдыңар силерчи. Айсулуу Дөлөтбековна, сиз кандай карайсыз мындай нерсеге? Биз силерге ушул жерге убакыт коротуп отуралыбы? Силер эмне келип туруп бизге эмне жөн эле бир нерсени окутуп эле кетип кала берсеңер болобу эмне? Я. Жөн мен түшүнбөй атам, бул эмне, биз эмне бала бачада турабызбы эмне? Билбейсиңер беренин аталышын. Жооп берсем болобу? Макул беренин аталышын эптеп бир нерсе кылып таптыңар жарым сааттан кийинчи. Эмнеге ушул беренеге толуктоо киргизип атасыңар? Башка берене калган жокпу силерден? Жооп берсем болобу? Болот. Ушул беренеде балдар менен байланышкан бүт социалдык учурлар экен. Ошон үчүн биздин укукчулар ушул беренеге толуктоо киргизип атат. Бардык мамлекеттик органдар бизге мындай сунуштарын гана берди. Ушул беренеге киргизген туура болот деди. Порнография боюнча беренегеби? Жок, бул беренеге эмес да. Беренедин 109-3 пунктуна киргизип атабыз да. Жок, ошо башка пункт калган жокпу силерге? Именно ошол 109га алып барып туруп порнография неме распространение порнографиянын үнөздөгү предметтерди жайылтуу боюнча алып барып туруп. Мисалы мына анда муну түшүндүрүп бергилечи, эмнеге Миргүл Өмүрзаковна мына 74-чү беренеге киргизип атат. 74 бир беренесине киргизип атат. Эмнеге? Ал деле порнографияга алып барып киргизип койбойт беле? Ерлан Калчурович, ички иштер министринин орун басары сөз сурап атат. Саламатсызбы, Венера Калбековна.